Карап, карап, кайрадан сени сама. Жашоодо бар да кээдечи кээбирки кайненелерди мен көрөм мындай эле. Баягында дагы ушинтип сүйлөгөндө аябай мени эметиштир. Келинди аябай жек көргөн кайненелер бар экен да. Баягы келин эмес, баягы күндөш катары көргөн кайненелер бар экен. Келиндики дагы ачылбаш керек, кайнененики да ачылбаш керек. Ачылып калса ал уже кете берет да, улантчы. Кайра атка Кайра кайтпайт. жакшы болуп кетиши оор. Өтө кыйын. Кандай болсоң да кечире турган ата эне эмес да. Көргөзүп мындай чектен чыкпаш керек деп ойлойм да. Аябай мындай сезип, жакшы мамиле кылып, терс жактары болсо көз жумуп, мамилени бири-бири менен түшүнүү менен сактап калса болот да. Ой, мына девушкасынан сурап көрөйүнчү, буга чалчумун. Ошол көрүп, анан бирөөнүн баласын жөндөн эле кордогум келбейт да. Саламатсыздарбы, урматтуу Жылдыз Тайм YouTube каналынын көрөрмандары, сиздер менен мен Диана Исманидин кызы. Бүгүн биздин студияда өзгөчө кызыктуу конокторубуз бар. Актер, каскадер Зияш Турдубековдун алтындай болгон апасы Канышай апа жана дагы сүйүктүү жубайы Нуржанат айым. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Кандай келип алдыңыздар? Жакшы, рахмат. Жакшы келдик, бирок жол аябай пробка. Бир аз кечип келдик. Сиздерди жаңыдан көрүп жаткан көрөрмандарга өзүңүздөрдү кыскача тааныштыра кетсеңиздер. Мен ошо атым Канышай, ошо Зияш Турдубековдун апасы болом. Бул жактын кайненеси болом. Тиктокер апамын деп коюңуз да. Тиктокер апамын. Блогер. Мен Зияш Турдубековдун жубайы. Азыр фотограф болуп эмгектенем. Анын бир кыздын апасы. Кайненемдин келини. Супер. Жаңы Honor хиттеринин бирин сатып алсаң, 1,5 миң сом кэшбэк берилет. Бөлүп төлөөгө алуу дагы жеткиликтүү. Остор дүкөндөрүнөн же О-маркеттен ал. Келишпестиктер кээде жаралып калса керек, такыр ушундай эле ынтымактуу болуп жүрөсүздөр. Жок, мен билбейм, мен ага сезилбей. Мен бирок келинге мындай айбат кылып эле келинге асыла бергенди жаман көрөм. Себеби мен өзүм 7 бир тагамын. 4 эркек, 3 кызбыз да. Анан менин апам 56 жашында өтүп кеткен. Үйдөн эң улусу мен. Ошо энелеринин аялдарына да мен алар кандай ойлойт билбейм, мен кайнэжелик кылып, баягы башкарып эме кылган эмесмин да. Аларга деле ошо мына келин деле өзү келет, алар деле келсе күлүп жайнап эжеп эме деп эле мындай эме кылып кетишет да. Өзүнүн ички дүйнөсү кандай экен аны өздөрү билет, бирок мен аларга деле көз карашым мындай жакшы да. Кайнэжелик кылып бир дагы ошол мен айтышып урушкан жокмун. Мына өзүм алтым шашып кеттим мен. Бирок алар өздөрү билет да, анан ичара анча-мынча тарынулар, эмелер болот андайларды. Ал мындай эле нерсе да. Анан өтө эле баягындай айбаттуу нерселер болгон жок. Анан баягы адам өзүнү ошо жакшы жакка бурайын деп эле ниет кыла берсе, Аллахым ошо жеткирет экен да. Быйыл дагы Алла насип кылып ошо бала чакабыз бизге аябай чалым экөөбүзгө ушундай сюрприз кылышып, быйылкы Орозодо биз умрага барып келдик. Аяка барганда адам өзүнүн каталыктарын, баягы өзүнүн жаман кыялдарын ошолорду жок кылганга аракет кылып өзгөрүп келет экен да. Ан сайын жакшы болгон келет экен. Ошол эми Кудай сактасын, эч кимге оюм кара болбосун, баардыгын эле ак дейтим. Мындай такыр эле ушундай болушу мүмкүн эмеспи деп таң калып атпайсызбы? Чынында баягы биринчи кезекте апа да, мен өзүм апама кандай мамиле кылсам, мындай жаман ойлоп, жаман көрүп, андай нерсе кылгым келбейт. Мындай чын жүрөктөн да. Эми жолдошум апасы, менин апам болуп калды дегендейчи. Анан чын эле мындай кандай тарынып же андай болуп калган менин тараптан да кандай учур болгон эмес да. Анткени апам мындай мисалы тамак, эмне тамак жасайлы десек деле, эмне жегим келип атат, эмне кылгым келип атат, экөөбүз бири-бирибиздин оюбузду угуп, мындай
бирибиздин оюбузду же бир кылып аткан ишибизди мындай эме түшүнүү менен кабыл алабыз да. Мисалы мен кээде бул көбүнчө эме компьютер менен иш кылат да. Мен түшүнөм бунучу. Анан бул сырттан келген адамдар түшүнбөйт. Кээде коноктор келип калат, үйгө метип калат, анан мындай мен байкайм да, светтерин байкайм зешкөнчү. Булар монтаж кылышат, эме кылышат да. 2-3 болуп ушинтип жатышат да. Анан эметтен буларга карай эле кээде мен өзүм эле тамак жасап, өзүм эле эме кыла берем да. Анан келген коноктор эмне келиниң кылбайт дегендей эмелерди, ойлорду ойлоп калышат да. Анан булардын өздөрүнүн жумушу бар, мен алардын жумушу мен өзүм түшүнөм десем таң калып менен калышат. Мен булардын жумушун түшүнөм да. Анан бул сырттагы адамдарга мындай иш кылбагандай көрүнөт да. Бирок менин келиним характери мен өзүмө жагат. Чындыгында эле эми баягы эмесе комментарий жазыша мүмкүн, бирине пакта коюп атат. Бирөөнү мактап атат. Бирок мен түшүнүп эле кабыл алам. Эме болчу. Анан мындай мен деле кыздарым бирөөлөргө келин эме, алардын да жашоолору көзүм алдында көрүнүп өтүп турат, эме болуп атат. Түшүнүп турам. Бирөөнүн эшигине караганда кандай болуп атат, кандай жашап атат. Ошол көрүп, анан бирөөнүн баласын жөндөн эле кордогум келбейт да. Өзү айткандай, бул деле мага бала болуп калды, келиним болуп калды, кыздарым катары кыз болуп калды. Мындай оң жакты ойлош керек да, ар кандай нерсечи. Жакшы. Вайн тарткан учурда кызыктуу окуялар көп болуш керек. Тартып жаткан учурда кадр сыртында. Ошолорду эстегениңиздерди айтып берсеңиздер. Честно. Айтып көрөңүзчү. Бул көбүнчө күлөт да. Мисалы кээ бир учурда эме болот да. Апам алдында турса, анан кийин кыйкыр же бир нерсе кыл десе, бирибизди карап күлкүбүз келет да. Ушундай учурлар көп болот. Анан Зияш мындай вспыльчивый да, кичине характери, бат жарылып кетет. Анан болбосаңар ушинтип күлө бересиңер кечке деп жини келет. Анан биз эмебиз ал мени угабыз да. Тартылбай койгон учурлар болобу? Андай деле анчалык ошенте бербейбиз да. Көбүнчө же Зияшты унчукпай колдойбуз, баардыгына макул деп көзүн карап, деп көзүн карап. Аябай кыйкырынат, тартпаймын деп, микрофондорун ыргытып, же сатып аткан эмесин ыргытып, эметип аны көз күлүп, башкадан түшүбүз. Күлкүбүз келе жатса да өзүбүзчө анан түшөбүз, анан тартылып. Негизи кайнененин сүрү болот дейт эмеспи? Анан алгач ирет тартылып баштаган убакта бул жактан сүрдөп кыйналсаңыз керек. Мындай апамдан сүрдөгөн же корккон андай учур болгон эмес. Эмеге чейин эле, үйлөнгөнгө чейин эле мындай таанышканбыз, жолугуп, Зияш жолуктуруп, тааныштырган, отуруп чай ичкенбиз дегендечи. Ошондо эле мындай бири-бирибизге апам жактан билбейм, бирок мага мындай как свой человек кабыл алганда дароо элечи мындай коркуп же бир нерсе деп айтып коет же андай билинип турат апам андай деле деп сүрдүү эмес. Ошол андай сүрдөгөн учур болгон эмес. Сизде кандай болду эле? Келиниңизди алгач ирет биринчи көргөнүңүздө кандай сезимдер болду? Мен Эмне деп биринчи ойлодуңуз? Зияш деген көбүнчө телефон эметпей жоголуп кетчү да. Анан мен чала берчүмүн, эне да. Балаң үчүн сарсанып атасың да. Кой мына девушкасынан сурап көрөйүнчү да, буга чалчумун. Турмуш кура электен алдын эле сүйлөшчүсүздөр. Сонун. Телефондо сүйлөшүп турчумун да. Видео болсо. Болгондо да видеосуну кылып турчумун да. Анан бул сүрдөп эметип деле. Чынын айт, Зияшты көрдүңбү, сага чалдыбы, уктуңбу десем, ооба сарсанап болбой эле коюңуз, Жалал Абадта экен, же Көлдө экен, же бул жакта экен да, анан айтып койчу. Анан сага айтып, мага айтпаптыр деп анан күлүп калат элем. Мен мындай да, мен алышканда аябай мындай түшүнүктүү киши. Кыздарды деле биз зордогон жокпуз. Кыздарыбыз деле өздөрүнүн каалоосу менен эле жумушка чыгып кеткен. Анан балдарыбыз деле ушундай эме кылып, өз оюн эле койгон. Мына кызды аласың, же муну аласың, же буга жумушка чыгасың деп. Себеби ар ким өзүнүн жүрөгүн каалаган
алсын дейт эле да. Негизи сиздин канча келиниңиз бар? 2. 2 келиниңиз бар. Эми 1 келин алыш керек болду. Ажырет табышатта реклама кылабыз деп. Айта кетиңиздер. Демек чоң келиниңиз бар, Мындан Ал сиздер Питерде бар. Аны менен дагы вайн тартуу оюңуздар да барбы? Жок, алар андан алыс. Чыгармачылыктан такыр эле алыс. Ал өзү мед. Балам болсо ошо стройкада иштейт. Алар өздөрүнүн эмес бөлөк алат. Негизи көп үй бүлөлөрдө мындай келин менен кайнененин мамилеси жакшы боло бербейт, көп келише алышпайт. Анан сиздерди карап отурсам, бир толкунда бир команда сыяктуусуздар да. Анан ушундай бир мамилени кантип сактап калыш керек экен? Мамилени бири-бири менен түшүнүү менен сактап калса болот да. Кайнене келинди, келин кайненени түшүнүп, анан кайнене деген өзүнүн кызын дагы ошо келиндин ордуна коюп көрүш керек. Ошо бирөөнүн үйүндө кандай жашап атат, кандай сезимдер менен жүрөт. Ошону кайнене деген биринчи ошо өзүнүн кыздарын эметип тура келген келинди кыздардын ордуна коюш керек да. Эми баягы сөз бар, келин кыз болбойт, кыз келин болбойт дегендей. Кыз эми бере албайт, бирок келинчи. Бирок кабыл аласың да. Эне өзүнүн эмесин кармап туруш керек. Ордун. Ордун ошо кантип кармап калыш керек? Кантип кармап туруш керек? Ордун аябай мындай сезип, жакшы мамиле кылып, терс жактары болсо көз жумуп, баягындай кыялдарын көрсө дагы көрмөксөн болуп дегендей. Жаман сөздөрүн уксаң да укмаксан болуп. Жакшы жакка эле буруп тура берсең, ошо эме ого ордунда турат да. Анан баягы айланып турган нерсени деле эме кылсаң кышайып кетет, ошондой да. Ошо окту кармап туруш керек. Менин оюмча эмеде келин тараптан айтсам, келин көпчүлүк учурда башка бир үй бүлөгө барган, ал үй бүлөгө мындай кирип батып кеткен оңой эмес, чынында ар бир кыз үчүнчү. Ошол убакта баардыгы мындай кайненеге жакканга аракет кылат, ошол кайын журтка жакканга аракет кылат. Анан көпчүлүк учурда эле баягы чын жүрөктөн болобу, болбойбу, мындай өтө эле мындай өзүн унутуп, биринчи кезекте өзүн унутуп, анан өтө эле мындай каалабай жатса деле балким мынтип жакшы мамиле кылганга аракет кылып, ушундай учурлар болот да. Түшүндүрө албай жатат окшойм да. Анан ошондой нерсе, жасалма нерсе дегим келип атат да. Жасалма нерсе бир күн барып баары бир мындай жарылат, же бир күн барып бир характеринен көрүнөт, же бир күн чарчайт адамчы, жасалмалыктан адам бара чарчайт. Ошол нерседен кетип, мындай чын жүрөктөн сыйдан башташ керек деп ойлойм да. Сый болуш керек. Анан мындай характерин көргөзүп, мүнөзүн көргөзүп, баягы өзүңдүн баягы кандай болсоң да кечире турган ата эне эмес да. Көргөзүп, мындай чектен чыкпаш керек деп ойлойм да. Эгерде бир учурда мындай кыйкырып же айтышып же ошондой бир нерсе болгондон кийин, ошол чектен чыккандан кийин ал нерсе кайталанат. Артка кайтпайт да, кайталана берет, андан көбөйөт дегендейчи. Ошондуктан мындай сый болуш керек, сыйдан сыртка чыкпаш керек деп ойлойм. Баягы сөз бар да. Келиндики дагы ачылбаш керек, кайнененики дагы ачылбаш керек. Ачылып калса ал уже кете берет да, улантчы. Кайра атка кайтпайт. Кайра жакшы болуп кетиши оор. Өтө кыйын. Анан сиздерге негизи вайн тарткандан кийин ошол элдердин сын пикирлерин кандай кабыл аласыздар? Кээ-биркилер сан эле, анда санда эле жазышат. Анан түз эфирде отурганда арада жазышат, бул кемпирге эмне бар, андай мындай депчи. Анан эмне кемпирдин жүрөгү жок экенин деп тамашалап сүйлөп коем. Анан кээ-бирки комментарийлерге мен атайлап жазып койсом, жеш урушат, аларга көңүл буруп жазбаңыз депчи. Антон кой мага да хейтерлер көбөйсүн деп коет. Ошо алага маани бербейбиз, а? Экөөңүздөр отуруп алып деле комментарий окуган убактар болобу? Комментарийлерди окуп турабыз, окуп турам. Мага айтам, эмне деп жазыптыр десем, күлүп коет. Анан
күлүп чыгып кеткенде мен карайм. Апам кичине мынтип мынтип жазыптыр го деп көңүл бурушу мүмкүн, бирок мага хейт комментарий жазылбайт деле, бирок эгерде жазыла турган болсо мага ал эч кандай деле катуу таасир этпейт. Мындай балким иммунитет бардыр, билбейм. Андай деле таасир этпейт. Тууган уруңуздар кандай көз карашта? Көз карашта мен тууган уруктарым деле мага андай эметкен жок. Мисалы менин атам бар, 90 ашып калган эметип. Анан баягы эмет атканыбызда машина айдаганда аябай катуу айдап гай жетип алсын керек болсо деген эмес. Атам азыр барсам да күлүп калат, анан өзүң катуу айдап келдиң бе деп тамашалап ошентип калат. Көз караштары жакшы эле. Андай эч ким мага терс эме жөнүндө сүйлөшкөн жок. Мен тараптан деле эч ким мындай тартылба же андай кылба деген учурлар болгон эмес, бирок баягы апама кыйкырып же каяш айтып тарткан видеолордо атам айтып калат, антип эме тие апаңа каяш айтпады кайненең. Ишенип алышат турбайбы? Антип айтпа деп ошентип тамашалап калат. Анан баардыгы эле жакшы кабыл алышат. Көрүп турабыз деп айтып, күлүп, тамашалашып Эметип калышат. Сонун аткарасыңар, кимге эле ушинтип ойноп атыптыр, силер жак тарбия жагыңар күчтүү, тарбиялык эме боюнча таптаа жашынбайсыңар. Сиздер ошолорду эми элге жеткирип эме кыласыздар деп ушинтет. Анан эч ким эме кылган жок. Чындыгында сонун аткарасыздар. Анан актерлук чеберчилигиңиздер дагы аябай жакшы да. Анан бул талант кайдан? Окудуңуздарбы же кандай? Мен окуган эмесмин. Бизде атам өзү имам болуп турганда, мен атам 30 жыл имам болуп туруп эле баардыгыбызды 18-19 жашыбызда эле турмушка берип койгон. Анан мен ошо эме кылып жүргөндө бизде комсомол бригадасы болчу эле, союз мезгилде. Кыздар бригадасы деп, мен жаз гүлдөр бригадасында иштегем. Ошондо бизде баягындай эмелер болуп турчу. Квендер болуп, жарыштар болуп, ошолордо көбүнчө эле катышып эмеп жүрөм. Анан бирок негизи мен апам ырдачу, эркекчелерди, андай эле апамда бир аз таланттар бар эле. Демек апаңыздан өткөн турбайбы? Анан апам жалаң сүйлөгөндө макал, лакаптарды кошуп сүйлөчү. Бир сөзгө сөзсүз макал ошо кошуп сүйлөчү да. Мисалы бирдеке иш кылбай койсок, жакшы атка бир камчы, жаман атка миң камчы дейм, мен камчы айтышым керекпи дейм. Ошентип сүйлөчү да, бизде акыр урушпайт эле макал менен ошондой кылып. Апамда бар. Анан атам да жаш кезинде аябай мындай комуз сепчиккен да, кийин баягы эме өтүп кеткенден кийин эметпей койгон экен. Анан чоң атам да аябай манасчы болгон экен да. Анан алар да ошо илимге өтүп кетишил анан эме кылган, эметпей койушкан экен. Анан атамдын эжеси бар эле, Бутуган апайжам, ал да баягы Кишимжан дегендерди айтып, ошолорду айтып калчу. Өзү негизи биздин каныбызда деле бар экен да. Негизи ал мезгилде аябай динге катуу болгон үчүн сыртка чыгарышкан эмес да. Анан Зияштын атасы деле мисалы ырга жакын аябай жакшы киши, абашкам оюн кара ошондой болчу да. Анан кайнатам да мындай такыба киши болгон, намазды катуу кармап. Музыкальныйга тапшырганда музыкальныйдан чыгарып алып туруп, апарып сен уста болосуң деп эме окутуп койгон. Устачылык. Бирок Зияштын атасында да бар да. Апамдын таланты табияттан. Чынында мындай жөндөм адамда шык жөндөм болот го, табияттан апамдыкы ошондой. Мындай ойногондо деле кыйналбай жеңил эле ойноп кетет да. Апаңыз кайсыл образды жакшы аткарат? Кандай терс каарман, балким оң каарман? Көбүнчө вайымдарда апам терс каарманда кайнененин ролун көбүрөөк аткарат го, анан ошого көнүп калыптырбыз. Анан жакшы учурда кандай болот? Жакшы эле экөөнү тең эле алып кетсе керек. Бирок ошол образыбызга көп апам өзү дагы ошол образга кызыгып көнүп окшойбуз. Жашоодо бар да кээдечи кээбирки кайненелерди мен көрөм мындай эле. Баягында дагы ушинтип сүйлөгөндө аябай мени эметиштир.
келинди аябай жек көргөн кайненелер бар экен да. Баягы келин эмес, баягы күндөш катары көргөн кайненелер бар экен. Жашоодо мен көрүп эле жүрөм. Мындай кылыпчы байкап, анан мындай жүрөгүм ооруйт да. Эмнеге ага ушундай мамиле жасайт депчи. Мындай кылып ушундай эле түз жолго салса болот да. Кылат. Бирок түшүнбөгөн келиндер да бар экен, түшүнбөгөн кайненелер да бар экен да. Баягы беш кол тең эмес экен да. Кээерки келиндерди көрөм, көк бет. Баягына бир досум айтат да. Айылга барып калыптыр. Эме кылып отурса анан келини нан жабаттыр тандырга. Анан баягы эмеге кирип кетиптир да, жапкандан эсинен чыгып калыптыр. Бир караса тандыр түтү. Эми ошондой жумуштарды кылып атканда, ошол мезгилде сотканы кармабай турса жакшы болот да. Анан ошондой келиндер да бар экен. Анан келинди түшүнбөгөн кайнене да бар экен. Эми баягы эки жакты тең эле мындай деп айтышың кыйын, бирок жашоо экен дейм бул. Анан Зияш байке менен пикиркелешпестиктер жаралып калган учурда сиз акыл кеңештериңизди айтып турсаңыз керек. Бул экөөнүн Зияш жеңилирээк. Бул оорураак. Анан жеңил биздин атабызда дагы бар да, мындай сөз көтөрө албай кеткен жактар. Зияшта да ушундай кыялда бар. Буга айтып коймун, жоңгой ана атасынын эмеси өтүп калыптыр. Бул оор, бирок аныкын көтөрөт. Экөөңүздөр бир команда болуп, урушкан убактар болобу Зияш байкени? Жок. Ана уруш менен ишибиз жок. Аны эле урушкан учур болду. Антип Зияш көз деле андай катуу урушуп, анан апам мынтип андай учурлар деле болду. Арзанышпайт деле эметпейт. Алла өз сактасын тура кылай. Келиндин келгендегиси эсте калат дейт. Анан ушул жаңы келин болуп келген убагыңыздагы эсте калган кызыктуу окуялар боюнча. Такыр память тазаланып калдыбы? Эсте калган учурлар. Эмедеги баягы бир жака барып келгенибизде атам эшиктерге суу себишип койгон. Ошондо аябай айттым го, эмне ай адамды яткансыз. Ошол да эсимде. Эсиңдеби? Эсимде. Бирок көп эле учурда эме мындай кандай десем. Жок, эсимде андай нерселер жок экен. Азыр же Мен бул жаңы эме айтып берейин, бул жаңы келгенде бир байын тапканбыз. Жолго чыгып, машинаны түрттүрүп коюп Анан ошо байынды көрдүм көрбөдүм билбейсиң. Бунун эмелери аябай чыгып жазышкан, жезем келгенде биз дагы эме машина түрттүрөбүз. Анан машинага биз отура аламын түрттүргөнбүз да. Жаңы келгенде мен ошол эсимде калды. Анан биз бир жака барып, бул мен Зияш бир жака барып келсек, мен көбүнчө эле абашка бетте мен туруп алып, ушул менен иштеш, суу чачып, өзү жыйнап шыпырып кое берет да кээдечи. Анан бул аябай бети кызарып эметкенде, ата адамды эметтиңиз депчи. Анан күлөбүз анан. Ошентип жүрүп машинаны буга үйрөтүп коюппуз. Эми бул эшикти эле шыпырбайт. Эркегим. Прамуа. Тамаша. Көпчүлүк учурда баягы бошобой калган же нерселер болуп калат, ошондо мындай жакшысын ашырып, жаманын жашырып дейт го, ошентип турушат. Зияш байке дагы ырдайт, анан күйөөңүз дагы ырдайт. Сиз дагы ырдайсызбы? Жок, мен ырдай албайм. Сизчи? Сиз ырдайсызбы? Келиңиз анда бир чыгарма сурансак ырдап бербейсизби? Эки куплет. Репертуарында ырдагы жок. Үнү жакшы бунун үчүн. Эмне ырдап берем? Айтам, Зияшка айтам да, буну ырдатып алып чыкпайсыңбы деп. Негизи ырдап чыгайын деген ушундай ойлор барбы? Кээде тамашалап айтып калам Зияшка. Ушундай ыр жаздырайын деп атам, эмнелерди ырдайын деп. Кээде тамашалап ошентип калсам, жөн эле отурчу деп болбойт. Зияш байкенин да үнү адашпасам жакшы да. Анан экөөңүздөр дуэт кылып чыксаңыздар сонун болсо керек, э? Кээде ойлонуп, муну ырдабайлы, унутпайлы деп ойлонуп калабыз, анан мындай чыгынып, ичине эле ыр жаздыралы, ырдайлы деген андай деле пландарыбыз жок экен. Балким болуп калат, билбейм, мен балким ырдап калышым мүмкүн.
кокустан болуп калышы дейм. Мындай өтө эле чыгынып коердайын деп ошентсе болуп калышы мүмкүн. Элмирбек Иманалиевдин күттүм деген күттүм ошол эле оюма келип атат. Жамалы белең берметтин, жабыркап жүрөк дегдеттин. Кароосуз калган кайыктай, кайыр кош жаным сен кеттин, сен кеттин. Карап, карап, кайрадан сени самап, күттүм, 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 күттүм. Жалым жалгыздыктан жадап бүттүм, 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 бүттүм. Көпүлүк гүлгө кона албай, көңүлүм сыздап тола албай. Айнам жок, сендейлер сендей бола албай, бола албай. Карап, карап, кайрадан сени самап, күттүм, 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 күттүм. Жалым жалгыздыктан жадап бүттүм, 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 бүттүм. Азамат, сиз үнүңүзгө береке. Ушундай талантты кайда жашырып жүрөсүз? Өзү да креативдүү жүрөт. Көптөн бери дабагынга ырларды унутуп. Үнү жакшы бирок. Үнүңүз аябай сонун экен чындыгында. Ырдап чыксаңыздар болчу да экен. Сиздер көбүнчө ушул тамашалуу, көңүлдү көтөрө турган видеолор тартасыздар да, анан кийин үйдөгү атмосфера, тамашалуу ар дайым ошондойбу? Чогуу отурганда ооба, ошондой тамашалашып, вайндардын эмелерин айтып, ойго келген ар кандай сценарийлерди мындай кылып тартпайлыбы деп тамашалашып отурабыз. Үйдө болуп калган окуяларды эле ушинтип тартпайлыбы деп каткарып ошентип. Баягында чоң кызым келгенде кайнеже биринчи чоң балам келди Россиядан келип, ал кеткенден кийин чоң кызым келди. Ошондо да тамашалап отуруп эле тартканбыз, келин тажаганын тартайлыкпы, мынча эле келишет деп. Ошондой тамашабыз дагы. Ушундай болуп жаралып калат да вайындар, ошентип коноктор аябай көп келип, үйдө көпчүлүк болуп жаткан учурда анан кийин бир вайныбыз бар, коноктор келе бергенде үйдөн качып кеткенчи. Анан жашоодон ушундай болуп сценарийлер келип чыгып, анан ошентип тартып калабыз. Ал коноктор тарынып калган жокпу анан? Ал видеодон кийин дагы болгон. Өзүңүздөргө айтып Балким аларга карата тартпасак деле кээ бирлер өзүнө алып ошондой учурлар болгон. Тарынып, кетип атасың деп бизди. Барбай эле коюшат. Ал оюда жок эле тартылып калат да бизге. Жи мындай келди, ушу эме келиндин эмеси кандай болду, ошо тууралуу тартайлык деп эле. Баягы куралып кетет да өзүнөн өзү эле. Анан бирибиз колдоп коштоп эле анан көркөмдөп, анан оператор, режиссер анан өзү колдоп коштоп чыгарат. Биз деле кадимки үй бүлөлөрдө элебиз, мындай үйдөгү окоттор менен алек болобуз дегенде анан кечке вайн тартып эле тамашалашып Отура бербейбиз. Вайндар тартканда бат-баттан эле тартып коебуз дегенде анан. Негизи канча дубльда тартасыздар? Бир вайнды тартыш үчүн канча убакыт кетет? Ар кандай болуп калат. Негизинен жалпысынан алганда тез эле тартып коебуз. Мындай дубльдарды өтө көп деле кайра кайталабай эле. Апам айтып атпайбы, мындай дароо эле образга кирип, анан кийин аткарып коет депчи. Мен эле көбүнчө күлүп, ушинтип ар нерсе болуп тамашалап эмете берет болушум керек. Бирок Бул деле жакшы эле эметет, анан бир аз эркелейт да жашкачы. Аябай көп деп кыйналып бир күн кечке тарткан учурлар деле болду. Мисалы чай ичип отурсак, бүгүн даярдангыла вайын дейт да анан. Биринчи сценарийиңди айтпайсыңбы, анан кийин
десек жөн эле отуруп сен мына сүйлөйсүң деп атаган атасы найса атасы азыр көбүнчө эле качат, койгула мен болду эми тартпагыла деп. Азыр эми көбүнчө эле үчөөбүз түшүп калдык а. Негизи вайн тартканга чейинки анан кийинки мамилеңиздердин айырмасы барбы? Мындай жакын болуп, балким вайн тартып баштагандан кийин. Мен буга чейин да айткан учурлар болгон, чынында үй бүлөдө мындай жакшы мамиле болуш үчүн жалпы кызыкчылыктар керек да. Балким бир жака чогуу саякаттап келиш керек, же бир иш менен алек болуш керек, же бир хобби менен бир нерсе кылыш керек. Мындай эгерде үйдө позитивдүү бир мамилени сактап калгың келсе да, анан ушуну айтып калам, Зияш билип кылганбы, билбей кылганбы, бирок ушу вайн биздин мамилебизди балким мен өзүм көп ачык адам эмесмин да, ачылып, мынтип эмоциональный эмесмин деп сезимдеримди билдире бербейм, же мынтип апама деле апа деп монтип ачык эле жабыша бербейм да. Мындай ичимде жылуу сезимдер болгону менен ошону ачык көрсөтпөйм. Бирок вайндан улам мамилебизди балким дагы көбүрөөк жакындатса керек деп ойлойм да. Бизге балким вайн тартпаганда мынчалык бири-бирибизге ачылып, жакын болуп, мынчалык жакын болбойт белек да, билбейм. Вайн чынында мындай жакшы эле таасирлери жакшы тиет. Жакшы эле таасири тиет. Мындай караганда бирөөбүзчө келини бирдекеден капа болуп жүргөндөй сезилет да, бирөөлөргөчү. А мен көнүп калгам да. Мисалы мен кыздарым анда санда келип калат да. Апа эмне келиниңиз настроениясы жок деп. Билбейм, жакшы эле настроениясы тез бана. Бул дейп анан көпкө барып анан ачылат да. Анан эметип. Анан азыр алар деле көнүп калышты. Көнүп калышты. Бирок мага караганда бул менен жакшы тез сүйлөшүп тез эме болуп кетишет. Анан бул кайнежелерин кандай колго алат билбейм, бирок. Эң негизгиси мындай бири-бирини түшүнгөн жакшы да. Түшүнүү менен кабыл алган жакшы. Баягы шайтандын тилине кирсең, шайтан терс жака алып кете берет. Адам ошо өзүнүн ордун билиш керек да, ар ким. Мисалы кээде шайтан козойт, мындай кыл, андай кыл депчи, анан кой Алла Кудайым мени оң жолго сал деп өзүң тарбиялайсың дейчи. Вайндарды көбүнчөсү үйдөн гана тартасыздар да, анан башка жактардан тартуу оюңуздар да барбы? Бизге сыртка чыкса кызыксыздай болуп калат да. Ошо үйдө көнүп калып калат. Элдер дагы үйдө көнүп калса керек. Эми кээде сыртка чыкканда тарткан вайндар бар. Акыркы жолу бир вайн тартканбыз паркта эс алып отуруп. Ошо сонун эле чыкпай калды. Аябай жакшы мындай жашоодон алынган, апам ошол жерде отуруп болгон окуя сыяктуу тартылган болчу, кызыктуу болуп. Анан мен телефонумда болчу, анан компьютерге көчүрүп уже монтаждап койгонго деген ойдо мен аны өчүрүп коюптум. Ушундай учурлар болот, анан дагы жакшы Зияш. Эчтеке деген жок. Биз аябай күн ысып кетип, анан үйдө баягы небере эле ызычуу болот, анан мен бир аз нервтенип эмесмин. Жүргүлө кичине нерв эс алдырып келебиз да. Неберелердин баарын машинага салып алып, анан барып паркта отурганбыз. Анан неме кылсак эле маңдайыбыздай жашоодо болуп аткан нерсени көрүп, анан абашкан экөөбүз тиіп отурабыз да. Анан бирөө эме телефондо кино көрүп отурат, эме салып алып жатып, баягы жанында жолдошу менен иши жок, колеска багасын берип койгон. Алып барат, кайра алып келет. Келсе деле карап турчу, мен муну аягын ачык алайын деп эметет. Байкуш азыркы эркектер кар эле болуп туруп убал эле деп мен десем эле, абашка эмне болду дейт. Анан бечара карасаң сепеңдеп бала карап жүрөт, катын сериал көрүп атат, талаага келип деле. Анан Зияш келип калды, эмне деле, анан убал эле карап. Ачен Зияш да эме көтөрүп келип калды. Пикник майда чүйдө көтөрүп келип калды эле. Мына бечара да убал эле, мына да көтөрүп келди деп. Не болду десе, жалым айтып коет да, мынандай болуп апаң мыналарга ооруп атат тез эле. Дайым ушу жөнүндө вайн тартабыз. Сонун тартылган, бирок тартылды эле. Чыкпай калды да. Эми башкадан жаңылап тартабыз деп атабыз. Сиздерге реклама боюнча да сунуштар көп түшсө керек. Реклама боюнча көбүнчө Зияшка кайрылышат.
Зияш чечет, тартылабызбы, тартылбайбызбы депчи. Ошоған биз ал жагынан көп киришебиз. Мага жазышат мындай кийим боюнча Дордойдо ушундай эме же жанагындай эмелер боюнча жазышат. Анан Зияшка айтсам, андарга көңүл бурбай эле коюңуз деп. Барбайсыз? Жок, барбайм. Көчөдө ошол базардар жүргөн учурларда адамдар сүрөткө түшүп болобу ошондойлор? Ал биринчи эметкенибизде мен Ошко баргам. Баягы жумуртканы ким жейди деген аябай хит болуп аткан экен ошол мезгилде. Мен аны деле байкап өзүм билбей турмун. Кара Сууда базарда жүрөбүз. Жүрсө эле, Зияштын апасы келип калыптыр деп биринчи реттен экинчи реттен кыркырышып сүрөткө түшөбүз деп. Мен мыналарман терек этип ысык дайбай Кара Сууна. Жүйдөп какагандан кийин ошол жерде сүрөткө түшүп аябай сүрдү. Анан келип анан эми Ош базарга бардым дедимби. Барсам ал жакта да жаңы колеска велосипед саткандар бар экен. Жаганда айтсаңызбы, апам сизди жагы жакшы көрүп атат. Баягы жумуртканы ким жеп койду деп. Кең сүрөткө түшүп видео кылып алайын десе, биз сүрдөйм деп жана түшүп. Келе эле буларга айттым, ой, ачка алып бербесиңер булга. Элдер таанып атат деппи? Көчөдөн, ушундай базар бир жактардан апамма келип сүрөткө түшүп, көп ушинтишет. Почти баардык эле жерден ушинтишет. Тойлорго барсаң деле. Тойлорго барса деле апам менен сүрөткө түшүп, анан мен менен деле андай учурлар болуп турат. Кичинекей балдар келип, сиз актриса белеңиз, анан сиз киного тартылышып элеңиз деп ошентип сурап турушат. Анан жок деп коем. Анан азыр биз өз жакка парк ачылып калган Агыркөгө. Бир жолу барсам айнаны эметип беришти. Сүрөткө түшөбүз деп. Азыр вообще чыкпайм. Анан айтып калышат да үйдө нерелер, бизди эмнеге алып барбайсыз деп. Анан Гүлү сурайт да, эмнеге алып барбайсыз? Кояйын кетишке сүрөткө түшөбүз дешип берет деп эле. Ошону айынан эле барбайм. Мен мындай кичине баягы жабык, анан адам болгончу мындай сүрдүүрөөк көрүнөт окшойм, мага көп эмете беришпейт. Кичине айтып коюшат, эми сиздер валь тартып жибериңиздер, көрүп турабыз деп. Эмеге чыгып калганда да, базарга чыгып калганда автобустарда, троллейбустарда эметип, Зияштын апасы эже бизди эметип деп ошентип калышат да. Анан базарга азыр барсам деле, азыр мен сүрдөбөй калдым. Түшөбүз десе түшүп коем келгиле деп эметип. Анан кергиле чайга чакырат, конокко чакырат. Ошо мейли, Кудайым ушу күндөрдү насип кылыптыр, буйруптур деп. Зияштын шарапаты менен жүрөбүз, баягы күрүштүн шылтоосу менен күрмөк суу ичет деп. Булардын шылтоосу менен мен да актриса болуп калдым. Баягында бирөө жазыптыр, сиз актриса элеңиз деп. Мен народныймын, эмне билбейсиңерби деп тамашалап жазып койдум. Демек комментарийлерге ар бирине жооп берип турат экенсиз да кээде? Кээде жооп берип коем, аябай. Баягы түз эфирден жооп берем көбүнчө, түз эфирде отурганда. Түз эфирге көп киресиз? TikToктон же Instagramдан? TikToктон кирем. TikToктон киресиз. Сонун. Чоң рахмат сиздерге убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн. Дагы көптөгөн вайндарды тартып жүрө бериңиздер. Мындай көз кубанткан келин, кайнене экенсиздер. Чоң рахмат. Сага да ишиңе ийгилик, ден соолук. Ушундай эфирлерде жакшы конокторду чакырып, эфириңе ошо жакшы коноктор келип, сен да ишиң жүрүшө берсин, өзүңө ден соолук, ишиңе ийгилик каалайбыз.